Кутматаныңыздар менен биз ушундай жаңылыктардан соң биздин студиябызга Таңкы конок келип отурат. Эргене коомдук фондунун төрайымы дарыгер Сабырбекова Таалайгүл эже. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Кутматаңыз менен жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат силерге. Ал эми ушу көкүрөк рагын пайда кылуучу бул эң биринчи факторлордон ашыкча салмак деп айтылат экен да. Андан тышкары да бул стресс дешет. Ушул чынбы? Ооба, бирок негизи ар бир аялда мындай мүмкүнчүлүк болот да. Бизде фактор риска дегенде ушул сен эгер аял болсоң, сенде ушундай залал шишик, эмчекте болушу мүмкүн деген бири бар. Экинчи фактор бул жашы. Канчалык аял улгайган болсо, ошончолук рактын пайда болушу көбөйүп баштайт. Мисалы, эгер аял 20-30 жашка чейин болсо, 20-30 жаштын ичинде 2500 адамдын ичинде бир аялда пайда болушу мүмкүн. Ал эми аял 50 жашта болсо, ар бир 54-чү аялда мүмкүн болот да. Бул чоң изилдөө болгон дүйнө жүзү боюнча. Ошол жерден эгер 80ден ашса, ар бир 10-чу аялда болушу мүмкүн деген бул ошол бизден мындай негизи кайсы фактор пайда кылат, эч ким азырынча аныктай албайт. Бирок изилдөөлөр көрсөтөт, ошо физикалык активдүү болгон, жана туура тамактанган, климакс башталган аялдардын бели канчалык ичке болсо, ошончолук фактор азаят деп айтылат. Айтып өтсөңүз, мына ушул жогоруда сиз айтып өткөн оору тукум куюбу же тукум куучулук барбы же кандайдыр бир себептерден деле оорушу мүмкүнбү? Да, жакшы суроо экен. Бул жерде эки жолу тең бар. Тукум куучу дагы болот. Ал көбүнчөсүн жашыраак кезинде жаш аялдарда жолугат да. Негизи анализ алынат. Анан эки анализ болот, БРС1, БРС2 деп коет. Бул англисче тилинен breast cancer деп айтылат да. Ошонун эгер ошол табылса, анда бул тукум куучу формасы да. Эгер андай жок болсо, тукум куучу эмес. Анан бирок мисалы 100 кишини алсак, 100 аялды алсак, ооруган аялдардан анын 5% тукум куучу формасы болот да. А калгандарда андай жок. Аны өзүнүн ушундай кайсыл бир факторлор чогулган үчүн ушундай пайда болот депчи. Мисалы бизге баарыбызга белгилүү Анджелина Джоли деп айтабыз, ошо рак болуп ооруган, анан мастектомия кылган деп айтылат да. Ошо алдырып мурунтан профилактика кылып алдырып койгон депчи. Анткени эгер ошо БРС1, БРС2 пайда болсо, анда 90%-дан ашык ошо риск бар да. Анан мындай анализдерди баарына кылбайт. Эгер жакын туугандарында ошо эне жагынан апасы же болбосо тайнеси же тайэжелеринде бар болсо, анда ушул анализди көрсөтүлөт да, жасагыла депчи. Эгер бар болсо, мурунтан алып коет. Бирок бул мындай чоң операция эмес, бул атайын мындай косметикалык эме менен уже железистая ткань, ошону эле гана алып коет, ошондон кайра восстанавливать этип баарын. Бул азыр өтө көп хирургиянын жетиштүүлүктөрү бар. Так что ушундай да. Эми бизде болсо Кыргызстанда мындай анализдер жок. Бул өтө кыйбат, анан биздин лабораториялар мүмкүнчүлүк бере албайт да. Ал эми ушул оорунун алгачкы белгилери жана ошондой эле баскычтары эмнеден турат, кандай билинсе болот? Да, бул да абдан жакшы суроо болду. Бул залал шишик өзү вообще эмчектин рагы дагычы бул бир күндө эле пайда болуп калбайт. Бул 10 жыл чоңоюш керек да, аны колго мынтип кармап көзгө көрүнүп калганычы. Бул кичинекей эле клеточкалардан пайда болот. Анан жүрүп отуруп, ал чоңоюп отуруп уже мындай белги берип баштаган. Анан биз көз менен көрүп, кол менен сыйпап таап алган белгилери бул эрте аныкталды деп айтканга мүмкүнчүлүк эмес да. Эрте аныктай турган бул аппараттар менен издесе болот. Эң биринчиден азыр биз аны алтын стандарт деп коебуз. Бул сонориптик маммограф менен тапса болот да. Бул рентген. Атайын аппарат болот, а жерге атайын аялды коюп, эмчектерин эки
жак нурларды жиберип рентген менен тартылат да. Бул анализ только мындай жашы өйдөрөөк аялдарга көрсөтүлөт, 40 жаштан өйдө. Анткени жаш аялдардын көкүрөктөрү өтө катуу болот и кереги жок да. Анткени биз айтып кетпедикпи, бул кээде гана кездешет жаш аялдарда депчи. Вот, аларга УЗИ менен изилдегенге болот. Бирок ошентсе дагы бизде өлкөбүздө мындай маммограф баарына жетиштүү эмес. Өзгөчө айыл жерлеринде мындай биздин областтарда жок да. Азыр бизде 9 маммограф бар. Анын бирөөсү Жалал Абадта турса, бирөөсү Ошто турса, калгандары Бишкекте. Башка маммограф Кыргызстан боюнча? Да, Кыргызстан боюнча. Калгандары Бишкекте, алар кес-кесте бузулуп калат, иштебей калат. Ошон үчүн биздин мындай изилдөөгө ушундай алтын стандарттуу аппараттарыбыз абдан жетиштүү эмес да. Ошондуктан биз көпкө чейин мындай кандай десем, ошол жөнүндө ойлонуп, ушу Кыргызстанга керек эле деп бизге бир адис келген, эксперт Швейцариядан. Анан ошол киши сиздин чынында силер абдан алыс жерде жайгашат экен адамдарчы, тоолуу жер болгон үчүн географиялык жетиштүү эмес деген дагы, транспорт жагынан аялдарга абдан эле кыйын экен. Ушу Бишкекке же болсо Ошко деле жетип барышычы, жолу да. Анан ошондуктан мобилдик маммографтар керек. Көп өлкөлөрдө ушундай колдонот деп бизге рекомендацияларын берген, бирок андан тышкары дагы ушу жардам кылышты да, ушундай аппаратты тапканычы. Жакшы экен. Ал эми ушул оорууну аныктоо кандай анализдерди тапшырыш керек ушу аныкташ үчүнчү? Вот мына бизде негизичи эч кандай симптомдору жок болсо деле, эч кандай эчтеке болбосо деле, элде башка өлкөлөрдө, мындай өнүккөн өлкөлөрдө скрининг деп коет да. Ал баардык оорубаган адамдардын баарын бир сыйра мындай элек менен элегендей эле элеп, анан кимде эмеси бар, ушу эрте аныктоо. Анткени анда маммографта кичинекей күрүчтөй болгон кезинде таап алсак болот да. Бул эмнени билдирет? Бул нулевой, биринчи стадияда табылды деп айтабыз да. А бизде Кыргызстанда почти 50%, 46%-ында биз кеч аныкталып калып атат да. Ошондуктан дарылашуу абдан кыйыныраак болуп калып атат. Абдан көп дары керек, чоң операция керек. Ошон үчүн биз эрте аныкташ үчүн да бизге ушундай аппаратуралар, анан ушундай система керек. Бирок эми эчтеке жок деп отуруп калбаш үчүн бизде мындай башка өнүккөн эмес өлкөлөрдө дагы колдонуп келген методдор бар. Бул өзүн өзү сыйпалап изилдөө. Ар бир жаш келиндер ушу жаш убактысынан баштап бир айда бир жолу атайын өзүнүн убактысы болот, ошо өзүн сыйпалап, өзүнүн издесе болот да. Бизде биздин сайтта бар, бул кандай техника менен, любой эле сайтка кирип караса, ошо самообследование деп өзүн өзү десе бар да, кантип такташ керек. Бул 5 эле мүнөт. Бир айда өзүңүздүн эле. Анан эмнеге көңүл буруш керек ошондочу. Эгер дайыма өткөзүп жүрсө, коркпойчу, дайыма ушуну привычка кылып алыш керек да. Биз тиш тазалагандай эле да. Ай сайын өзүңүз сыйпап, абдан жакшы кеңеш берип кеттиңиз, рахмат. Ушуну эми эмнеге көңүл буруш керек да? Ал күзгүнүн алдында туруп өзүн караш керек. Формалары өзгөргөн жокпу депчи. Териде эч кандай тартылып же формасы же бирөөсү чоңураак, бирөөсү кичирээк болуп калган жокпу? Үрүп ичине тартылып калган жокпу? Үрүптөн эч кандай суюктук чыккан жокпу? Анан сыйпалап көргөндө кандайдыр бир шурудай болгон бир катуу нерсе колго тийген жокпу депчи. Ошонун техникасын туура кылса, биздин маммологторубуз айтат, 70-тен ашык пайыз аялдар өздөрү таап келишет депчи. Мен мындай бирдемкени таап алдым деп кайрылат да. Канчалык ошондой карылсак, ошончолук УЗИ, рентгенден өтүп, анан диагнозду же батыраак далилдеп, батыраак билип эметип. Анан бизде паника бар да, негизи барыбыздачы. Оору болсондо аябай коркуп кетебиз да. Коркуп кеткен үчүн биз паника болгондо туура эмес эмелерди кылабыз да, мындай
же болбосо табыптарга чуркап барабыз, анан алар бизде ар кандай капусталар менен коюп бирдемкелерди жасап шыпап убакыт өтүп кетип калат да. Экинчиден паника болгонубуз туура эмес дарылардын баарын кабыл алып, бирдемкенин баарын жасап ийбиз. Бул ошо паника мисалы азыркы эпидемия ковидте дагы аябай билинди да, көрдүңөр го баарыбыз. Анткени биз коркуп кеттик. Эң биринчиден кайсы бир оору же кандай бир симптом болсо, ошо коркунучка алдырып ийбешибиз керек экен да биздечи. Ошондуктан мен билем, биз эфирден мурун силер мага суроолорду айтпадыңар ошо эпидемия убактысында ошо эгер биздин онкологиялык ооругандар же болбосо өздөрү ушундай кооптуу белгилерди билген эмне кылыш керек депчи. Негизи кайрылыш керек. Эч кандай эпидемиядан деле коркпой, бирок кээде биздин адистерибиз өздөрү ооруп калып атат. Эң биринчиден запись болуш керек да. Мындай телефон менен чалып, тактап убактысын. Ошол убакытты тактагандан кийин анан келип ошол убактысында болгондо очередтер аз болот. Көп тыкыз мындай. Абдан чоң рахмат кеңешиңизге, анткени айымдарга дагы жакшы кеңеш. Негизи ошо албетте айымдарга кулагына күмүш сырга болуп аябай мыкты кеңеш болот окшойт. Айтып өтсөңүз, ушу жогоруда сиз айткан ооруларды дарылоо бул кыйын болсо керек, чындыгында белгилеп өтсөңүз. Да, бизде жакшы бир татаалчылык аялда биздин ошо ооруп азыр ошо дарыланып аткан жана айыгып бүткөн аялдардын сонун курдаш деген группасы бар азыр. Мен да ошол WhatsApp группасында болом. Аякта мындай 200-кө жакын аял бар да. Алардын бири-бири менен кеңешип, суроолорду бирөөлөр уже өтүп, айыгып баарын чыккан, бирөөлөргө жакындан жардам кылган. Булар чогулуп ушундай бир мектеп курушкан, онкология борборунда да Кудай буйрса алар ачылышат, ошол жерде кандай кеңешти бири-бирине берип депчи. Анан ошол жерде окуп отурсаң, ар кандай мелер бар да, бирок баары тең комплекстүү дарылоодон өтөт. Конечно, бул стадиясынан, формасынан, көп нерселерден дагы турат ошо суроолор. Бирок негизи анализ алганда биз жана рентген же УЗИ деп атпайбызбы? Акыркы анализди бул биопсиядан кийин коюлат да. Биопсия деген бул эмне? Бул ошол тканьдан, ошол шишик жерден тканьды алып, анан микроскоп менен атайын боеп туруп көргөндөн кийин ошол клеткалар барбы же жокпу деп. Андан тышкары азыр онкология абдан өнүгүп атпайбы? Бул жерде ал клеткалар бир эле шишик эмес, ал шишиктин кандай формасы, ал гормондорго кандай реакциясы бар деп ушул көп негилер бар да. Анан алар фактор роста деп коет, алар бат өсөт бекен же жай өсөт бекен, ошого карата анан дарылоосу болот да. Азыр персонализация деп коет дарыларнычы. 5 аял болсо 5-өнүкү башкача дарылары болот да. Бирөөсү ошондо бул оорунун стадиялары да болот экен да. Ооба, стадиясы. Оңгор, жеңил, ошолорду айтып кетсеңиз кандай стадиялар болот? Мына мисалы биз нөлүбойдон 4-чү стадия деп коет. Алар дагы А, Б болуп бөлүнүп кете берет да. Залал шишик башка шишиктерге караганда айырмасы бул жанындагы тканьдарга өсүп кете бериши деген сөз да. Анан үзүлүп жана лимфа менен дагы, кан менен дагы башка органдарга дагы кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан убакыт деген абдан маанилүү жердечи. Эрте дегенибиз ошол да, тарап кетелегинде деген сөз. Эгер 1-2 стадия болсо, бул операция менен эле анан оңой эме менен кетет да. Эгер 3-4 стадиялар болсо, анда көбүрөөк каражат да көбүрөөк болот, дарылардын дагы эмеси көбүрөөк болот да. Анан операция болушу мүмкүн. Же болбосо биринчи системалык терапия деп коет, бул дары менен дарылайт да. Же гормон менен, же химия дарылар менен.
Кээде ошо чаштары да түшүшү мүмкүн, ал эмес кирпиктерден бери түшүп калат да. Биздин эжекелерибиз күлүшөт, мына ушундай чачым жок эле азыр андан да сонун болуп өстү депчи. Кадимки химия алганда эле экен да, бул орун аралашты эле. Да, анткени бул дарылар эң мындай чувствительный клеткаларды өлтүрөт да, анан залал шишик ошо сезгич клеткаларга кирет. Ошону менен бирге биздин чачтын луковицалары дагы ошондой сезгич болот да, алар да түшүп калышы мүмкүн. Бирок баары кайра өсөт, андан дагы мурункудан да жакшы болуп өсүп чыгышат да. Ошонусу жакшы экен. Ооба, эжекелерибиз аябай болуп кайра чыгышат, татынакай болушуп. Мунун баары ошол жана токсиндери дарынын качан токтогондо, дары токтогондо ошондон кийин ал да токтоп калат да, таасири жок калат. Албетте. Айтып өтсөңүз, мына ушул жогоруда биз сөз кылган оору негизи айымдарда эле кездешеби же мырзаларда да кездешет? Мырзаларда да кездешет. Бизде мисалы 100 аялдан залал шишиги, көкүрөгүнүн залал шишигин алсак, анда 100 аялга бир 3, 4, 5ке чейин эркектерде да пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан мырзаларга да айтыш керек, что эгерде көкүрөгүндө кандайдыр бир катуу же өзгөрүүлөр пайда болсо, катуу болупчу, ал чоңоюп, мынтип өсүп калат да, алар эрте кайрылышат негизичи, анткени андай өзгөрүүлөр өтө сезимдүү болот. Ал ооруп дагы эметиши мүмкүн. Аялдарда болсо ал оорутпайт да, анткени эч кандай ошон үчүн көпкө чейин жүрүп калышат. Көнүгүш болуп калат да, баягы пайда болду, анан кайра кетип калды. Чөтө чоңоюп келатат, ладно деп коюшат да ошондуктан. Негизи бул эң биринчи симптом кайрылуугачы. Бирок коркпош керек, паника болбош керек. Рахмат. Биз дагы кесиптеш эжеге болгон суроолорубузду дагы берип калалы. Бизде убакыт чектелүү, чындыгында баягы кыска нуска айымдардын кулагына күмүш сырга кулак какты кылып айтып өтсөңүз, биз дагы берилбей калган суроолорубузду беренге жетишип калалы. Негизи айтсаңыз, мына ушул оору тууралуу айымдарга кулагына күмүш сырга болсун, кулак какты кылып алдын алуу жолдорун айтып өтсөңүз. Ооба. Рахмат. Алдын алуу эң биринчиден бул туура тамактануу. Канчалык айтсак да, туура тамактануу деген эмне? Бул жашылча жемиш. Даже фрукты эмес, а именно бизде эле колубузда өскөн савис, капуста, ушундай картошка эмес да. Канчалык колдон болушунча белди ичке кармап, арык болуш керек да, негизичи. Физикалык активдүү жумасында жок дегенде 4 саат жакшы физикалык активдүү. Бул чуркоо, бийлөө жана башка негизи тер дегенге чейин. Бул 40%га көкүрөк рагынын факторун ылдыйлатат деген. Бул өтө жакшы. Ушу экөө эле да. Мына алкоголдон алыс болуш керек. Анткени бул дагы фактор рискага кошулат. Мына 3 нерсени эстеп калсак, анан ай сайын өзүң изилдеп, эч кандайдыр бир өзгөрүү болсо, убакытында кайрылып калыш керек. Бул бизде Кыргызстанда дагы эмес, бул дүйнө жүзүндө номер 1 болуп келет аялдардын арасында ошо рактын формасы. Бирок эгер кичинекей убакыт болсо, мен дагы жатын моюнчасынын рагы жөнүндө 2 сөз айтып кетет элем. Ошо силерге рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңерде. Бизде экинчи орунду жатын моюнчасынын рагы ээлеп келет. Ал болсо тескеринче жашыраак аялдарда кезделишет. 30 жаштардачы. Негизи 30 жаштардын тегерегинде. Ал дагы көпкө чейин барып өсөт. Бирок анын фактору бул жугуштуу вирус менен келет да. Жугуштуу вирус эмнени алып келет? Ал папиллома вирус деп коет. Жакшы өнүккөн өлкөлөрдө уже вакцинация болуп, ылдыйлады да, алардын оорулары почти 1-2 эле болуп калат. Мисалы Швейцарияда, бизде почти жок дейт да. Бизде болсо абдан өкүнүчтүү ушундай көп болуп атат. Ошондуктан кандай эрте симптомдору бар? Даже ал симптом любой. Эгер кандай бир кан аралаш выделениялар болсо, ооруксан болсо, любой өзгөрүү болсо,
ошолорду гинекологко кайрылыш керек. А негизи дары алдын алып да, анткени бул эгер алдын ала абдан жакшы айыгат да, мүмкүнчүлүгү бар. Бизде дарылоо дарыгерлер жакшы билет бардыктычы, ошо өзүңүздүн эле жаныңызда жашаган гинекологко кайсы жерде даже любой медайымга кайрылса, менде ушундай өзгөрүүлөр болуп атат десе, анализ алганга мүмкүнчүлүк бар да. Аны анализ менен алып эле аныктап, убактысында барып калыш керек. Албетте, чоң рахмат айткан кеңештериңиздерге. Аныкта урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо ошо өзүңүздөрдү изилдеп, ар бир ай сайын жана кичине бир белгилүү өзгөчөлүктөр пайда болгондо дароо дарыгерге кайрылыш керек экен. Дарыгерлердин адистерин айтымдан караганда эң эле жеңил жолу таңкы көнүгүүлөрдү кыймылдап болуу экен. Эң эле жеңил жолу. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Эми ушул сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, сизге эркин микрофон берели кеңес. Эркин микрофон берсеңер, биз азыр Чүй областында мобилдик маммограф иштеп атат. Эгерде кандайдыр бир биз баарына жетише албай атабыз, азырынча Токмок шаарында, бирок мүмкүнчүлүк кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү тапса, бизге телефон чалып, жазылып алып, ошо текшерүүдөн өтүп кетсе болот. Мен телефонду айтып коесомбу, 709 90 00 10. Же болбосо 0222 90 00 10. Ушул жерден жазылып, санариптик маммографтан чүй өрөөнүндөгү жашоочулар өтүп кетсе болот. Бирок биз акырындан Токмоктон баштап азыр Кеминге жана башка райондорго жылабыз. Башка региондорго. Да, биздин партнерлорубузга да чоң рахмат. Бул чынында абдан жакшы санариптик, эң биринчи орунда турган маммограф азыр. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун дейли. Таң эрте келип биздин калктын калың катмарына калктын саламаттыгы үчүн кеп кеңешиңизди аябастан бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирели. Иштериңиздерде ийгилик болсун. Бирок биз ушун тилекке каршы убакыт абдан чектелүү экен. Биз менен ушундай маектешкен абдан кызыктуу болду. Чоң рахмат сизге бизге эфирибизге келип бергениңиз үчүн. Сиздерге да ийгилик. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз.